Assalamu alaikum, hormatly mekendешler, qadırman qırgız elim. Kutmantan bugün 29 yanvar kış mezgilinin tağ ortasından ötüp kaldı. Şildeden de çıkıp kaldı oluş gerek. Bugün biz Bishkek Manas el aralık aeroportundan Sankt Peterburg Rusya Federasyasının Sankt Peterburg şaharına bağıt aldık, sapar aldık. Antkeni, hormatly mekendешler, жақсы bilesizler. Eki göz görбөгөн, eki kulak ukпаган Zulfiye эжебиздин kulak operatsiyasına çıkıp baratабыз. Мына урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Zulfiye эжебиз өзгөчө башкача кубанычта толкундоо сезимдер менен кетип баратат. Албетте бул күндү Zulfiye эжебиз аябай көп жыл күткөн. Угуп калсам экен деп ушундай кыялданып болгон, бирок кантип ал операцияга кайдан каражат табам деген ушундай бир ойлор Zulfiye эжебизди кыйнап келген. Элибизден айлансак аздык кылат, элибиздин жардамы менен буюрса мынакей кереметтүү өзгөчө бир сапарга чыгып баратабыз. Жанында ухажер уруп бараткан эжеси, курбу эжеси ушул Жаркына эжекебиз кошо кетип баратат. Жаркына эже эмнени сүйлөшүп баратасыздар сиздер? Самолетте биринчи жолу учамын ата ошондо эмне? Биринчи жолу баратабы экен? Желанияңды айтасың деп сурабадым. Машалла. Биринчи жолу учуп атам дейби, а? Биринчи жолу учуп атам деп кандай болот? Сураңызчы, настроениясы кандай экен азыркы, маанай кандай экен? Чындыгында кыйын нерсе, караңыздарчы. Өтө кыйын маселе. Все лучше, давай, с самого начала. Азыр эле сонун бизге толкундоо кубанычтуу сезимдерин бөлүшүп келаткан. Албетте бул кубанычтар, бул сезимдерге, бул операциясына себепкер болгон жалпы элибизден Алла разы болсун. Аллах таалам сиздерге сөзсүз кайтарат иншалла. Бул тагдыр, урматтуу мекендештер, жүрөгүңүздөрдү тилет чындыгында. Мына ушундай достор, мекендештер, эмне деп айтаарымды деле билбейм. Анткени чыныгы муктаж. Бул өмүрдө жалгыз өмүрүн өткөрүп аткан, таянар Аллахтан башка эч кимиси жок. Бирок жалпы кайрымдуу беришен кыргыз элиме ишенип жардам берет деген үмүт менен мына коомчулукка чыктык элек. Мына ушул Zulfiye эже мына коомчулукка кайрылуу жасаган өзү, арызы муңун айтып, шүгүрлөр болсун, аз убакыттын ичинде операциясына жетерлик толук аманатты чогултуп жардам бердиңиздер. Азыр буйруса Санкт Петербург шаарына учабыз, ал жактан больницадан жана бул жакта биздин Кыргыз мамлекетинин жогорку кеңешинин төрагасынын ал жактагы өкүлү жана ал жактагы бир топ биздин мекендештерибиз бизди чыдамсыздык менен күтүп атышат, тосуп алышат. Буйруса түз эле больницага барабыз буйруса иншалла. Ушундай. Негизгиси дуа кылып туруңуздар, дуа кылып коюңуздар. Көп дуа кылыңыздар иншалла. Көп дуа кылыңыздар. Ар бир намаздарда дуа кылыңыздар. Мына ушул эжебиз жакшы болуп угуп кетсин, Волшебником стал. Не дейт эжеге? Сизде волшебник деп атат, сыйкырчы экен дейт. Все это, то, что я раньше, мечтала, он вот это все исполняет. И ремонт там собирается сделать. Вы сказали, что там в России там хочет телефон, да, купить. Я раньше же об этом мечтала же. Ну, там о сенсорном телефоне, о ремонте, да, там. Мечтала раньше как-то на самолете полететь, да, вот это все сбылось, да, все за раз. Албетте биз жөн гана себепкербиз эжеке. Аллах таала мына ушул эжебиздин үнүн кабыл алып, бирок бир инсанды себепкер кылып жөнөткөнү буйруган экен. Мына ошого бизди буйруп койгон экен, бизди жөнөтүп койгон экен. Мен деле кубанычтамын. Эжебиздин операциясына кетип баратабыз. Операциясына кетип бараткан учурда
үйүн толугу менен ремонтко тапшырып кетебиз. Бул дагы чындыгында кубаныч. Мен деле ушул ниетим болгон. Андан башка өз айтып аткан эжелердин айтып атканы дагы ушул кыял ниет болгон. Ошол ниеттер бизде негизи ошол ниеттерди жөн эле бир ниет кылып койбостон ошону ишке ашыруунун да аракетиндебиз буюрса. Жакшылыктар алдыда эже. Жакшылыктар алдыда буюрса. Это я не скажу, я при себе. Антося не сбудется. А что думать, у меня это желание уже есть в мозгу. Жакшы. Маанай жакшы өзү экен негизиси. Я. Маанай жакшы, эртең менен 6-да турганына. Даярдыкка эртелеп эле даярданып алып, Көчө кечке экөөбүз машинада жүрдүк. Эртең менен айтпай, сиз демедер вообще өзүңүздүн жумуштарыңызды бүткөрбөй койду. Мен менен жүрдүңүз дейт. Анан жетиштиңизби, жумуштарыңызды бүтүрүп дейт. Жок, связано со здоровьем. Остальное там уже мелочи. Главное ден соолукту да. Кудайдан тилегенибиз, Кудайдан күткөнүбүз ушул бараткан сапарыбызда ушул жок деген нерсени кулагың угуп калса, мен муну бирден таң калып жазып отурбай элек да, жакшылап ушинтип сүйлөшүп отуруп калат элек. Буйруса. Ал күндөрдө аз эмес, кыжалат болбоңуздар. Билбей койду дейт. Апасынын сиңдилери бар да, тайжелери ошолор. Айналар келген жок дейт. Близкие подруги деп коюп, ушинтип келген жок, жакшы бар деп айтууга жараган жок деп атпайбы. Эмоция калтырып атат болуп келет. Жакшы болот. Бийикке чыгап, Медерчилик жокпу ошол менин тайжелерим деп атпайбы. Сиз дейт. Тайжелериме караганда мен алыс, сиз алыссыз, сиз жүрөш жанында башкалар келип жакшы бар дегенде жараган жок деп. Жалат болбоңуздар эже. Сиздер жалгыз эмессиздер. Иншалла. Я просто өзүм ичимден кармагым келип болчу, сыртка чыгарып алган жакшы го. Мынакей урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз азыр Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунда турабыз. Биз бул аэропорттон, урматтуу мекендештер, бир нече бейтаптарды заграницага, боор операциясы, бөйрөк операция, лейкоз, ак кан оорулары, мына азыр кулак көз ооруларына дагы ушундай бир бейтаптарды алып чыгып кетип баратабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Зульфия эжебиздин кубанычы өтө чексиз. Анткени көрүп атасыздар, угуп атасыздар, мына азыр жанындагы курбулары кошо болуп, курбулары кошо узатып, булар менен алыстоо чындыгында бул эже үчүн оорго турат экен. Анткени
көп жылдар бою ысык жашоонун бир ысык сууна кошо болуп, кыйынчылыктарда кошо болгон мына эжекелерибиз турат. Мекендештер, урматтуу бир туугандар, чындыгында эмне деп сөз айтаарыбызды билбей турабыз. Негизгиси дуа кылып туруңуздар, кубанычтар чексиз. Мына ушул эжебиздин алгач коомчулукка чыгарганда мына ушул жанындагы жакындары болгон. Мага ушунчалык улам кайрылуусун айтып отуруп, Асылбек каарыкебиз чакырып, Асылбек каарыкебиздин чакыруусу менен келип калганбыз. Бул дагы буйрук. Бир нече муктаждар бизге кайрылат. Бул дагы баягындай буйрук бардыгына жетишпейсиң, бирок ошолордун арасынан Алла Таала насип эткенде буйруганына барып коомчулук менен бөлүшөт экенсиң. Анан ошол бейтап менен иштеп, кызмат кылып, аракет кылып, элден каражат жыйнагандан кийин ошол операцияга жөнөткөнсүң. Негизгиси мына ушундай жакыныраак келеличи, жакыныраак келсеңиздер, жанымдагы курбуларымна Ширин эже өзүңүз бир азыр Зулфия эжебиздин эмоцияларын жана бир айдын ичинде кетип баратат да. Мына ушул нерсени бир бөлүшүп бериңизчи эл менен. Мына бир ай мурда эле коомчулукка операцияга деп каражат сурап чыктык элек. Мына бир айдан кийин караңыз, эми операцияга кетип баратабыз. Мына ушул сезимдерди бир бөлүшүп, жакындары катары сиздерде кандай сезимдер улуудат жана ушул күндөр качан келет деп күттүңүздөр эле негизи? Бул чынында саламатсыздарбы? Биринчиден мен аябай ыраазычылык билдиргим келет. Биз күтпөдүк эле мынчалык тез убакытта акча чогулуп калат депчи. Бул ишти баштаганыбызга уже ноябрдын аяктары болчу да. Анан медерге байланышып эметкенде ноябрдын 10-дору болсо керек эле. Декабрь. Мына бир ай өтүп, Кудай буйрса, операцияга кетип атат, акча чогулуп. Ошол акча берген, канча сом болсо дагы ушул кыз жакшы болуп калсын деп, ушул кыздын ден соолугу үчүн акча которуп, жакшы сөзүн аябай, жакшы каалоо тилектерин айткан элдерге Аллахым ыраазы болсун. Зуляга силер бирди берсиңер, Кудай силерге миңди берсин. Эки дүйнө бактылуу кылсын. Биз аябай кубанып турабыз. Бир айда чындыгында күтпөдүк эле. Качан чогулат, кандай болот деп биз сарсана болгонбуз. Башка эмелерге дагы кайрылабыз го, фондторго же болбосо баягындай кайрымдуулук иштерди кылып жүргөн кайрымдуулук фондторго кайрылабыз го, акча жетпей калат го деп ойлогонбуз да. Мына Кудайга шүгүр, бир айдын ичинде эле чогулуп операцияга кетип атат. Зуля дагы аябай толкунданып атат, сүйүнүп атат бир жагынан коркуу сезими да болуп атат. Операция кандай өтөт деп сарсана болот да эмечи. Ушундай сарсана болуп атат. Кудай буйрса, баарыбыз дуада бололу, силерден сураныч, көптүн дуасы кабыл болот дейт. Дуа кылып туруңуздар. Зуля жакшы болуп келип, биздин үнүбүздү угуп, баласынын үнүн угуп, жакшы болуп кетсин Кудай буйрса. Ак жол берсин. Силерге дагы чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун. Жакын эжеге да рахмат. Ушу чогуу барам деп үй бүлөсүн, жумушун таштап кетип аткандыгы үчүн рахмат. Эми Асылбек кары баарына рахмат. Аллах ыраазы болсун силерден. Рахмат эжеке, Алла ыраазы болсун. Урматтуу мекендештер, жакыныраак келели, эфирди болушунча жакын кылалы. Анткени канчалаган инсандардын жүрөгүнө өзгөчө сезим тартуулаган. Бул жашоо менен акыры жашоонун айырмасын бизге сездире алган. Көзү көрбөсө дагы көөдөнүн көрүүсү менен бизге өзгөчө үлгү көргөзүп, сезим калтырган мынакей акыреттик досубуз каарыкебиз Асылбек кары бир нече иштерге себепкер болуп жүрөт. Мына Асылбек кары бул негизги себепкердин бири мына сизсиз да. Сиз чакырбаганыңызда биз билбейм кантип келер элек. Эми бул дагы буйрук. Балким дагы башка жагынан эжекебиз айткандай башка фонддор менен иш болор эле, бирок бул дагы буйрук. Бизге насип эткен экен, бизге буйруган экен. Мына ушул жоопкерчилик биздин мойнубузга аткарылды. Коомчулукка алгач кошо чыкканбыз. Бүгүн кайра узатып отурабыз. Сиздеги жүрөгүңүздөгү бир өзгөчө бир сезимдер, ушул ишке болгон көз караштар деги, мына ушул ишти башыңыздан өткөргөн катары өзүңүздөгү ой пикириңиз эл менен бөлүшүп кетиңизчи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, баарыңыздарга салам. Кумантам. Биз үчүн бүгүн өтө бактылуу күндөр келди чындыгында. Биз бир убактары бир ай мурун аябай кайгырдык эле.
Зульфияжанын тагдырына аябай күйүп, чындыгында аябай ризаландык эле. Бирок жаратканым кайрадан бизди ушу сүйүнүчкө, кубанычка буйруду. Кубанычты бөлүшсөң көбөйөт, кайгыны бөлүшсөң азаят деген макал бар эмеспи элибизде. Ошондой эле мен Зульфияжандын бактысына шерикмин. Бир жагынан туура баягы Индия барган эместе өзүмчө толкунуп атам. Эми баягы чет өлкөдө баягы кандай болот экен, кандай опрессия болот, эми өзүмдүн өлкөм болсо, өзүмдүн тууган урум болсо билинбейт, бул башкача кетет кантип экен деген ой менен алып урушуп атам, чынын айтсам. Менде дагы үмүт чоң, Кудайым колдойт деп ишенем. Кудайым ошо колдоп ушул үйрүсүн насип кылсын. Мындан каласа өзү үнү уруп келсе, сиздер менен ошо сиздердин түз эфир кылып, иншалла Зульфияжандан түз суроо жооп алып бергенге аракет кылабыз, суроолорго жооп алганга. Ушул биздин ушул азыр видеодо Зульфияжандын кубанычына шерик болгонубузду угушту Кудай насип кылсын. Эми мен эмне дейм? Мага деле ошо Айнагүл айткан, Ширинже айткан, ошо Ширинже дагы ошондой демиги көтөрүп атабы, сен дагы колдоп кичине коштобойсуңбу, биздин жакын көрөбүз деп. Мен деле Ширинжелер аркылуу тааныдым, бирок мурун 10 жыл мурунку тагдырлашымдай күйдүм. Кубанычты, ыраазычылыкты сөз менен жеткире албайбыз. Туугандар, рахмат барыңыздарга, Аллах ыраазы болсун. Сиздер ошо мен да Ширинженин жакшылыктерине кошулам. Сиздер узун эжеге 1 берсеңиздер, сиздерге Кудайым 1000 берсин. 1000 берсеңиз ошоңуздар 7000 берсин. 7000 берсеңиздер 70000 берсин. 70 берсеңиздер 700 000 берсин. Кудайым бере берсин иншалла. Эки дүние өзүрө тең пайдалуу иш, рызыклардан берсин Аллах Таала. Ар бир ишиңизди Аллах кабыл кылсын. Сиздерге Зульфия аманат, сиздер Кудайга аманатсыздар. Биз кыргыз эли, бүткүл момун мусулмандар сиздерге дуа кылып, сиздерди колдоп туралы иншалла. Биз Индияга Барын кеңиз ушу менен кошо бир сонун дуаңызды бериңиз, сонун бир дуаңызды кошо бериңиз. Регистрацияга да убакыт берип атат. Жалпы жардам берген, кол сунган, жардам берем деп бере албай калган, жүрөгүнөн ниет кылган ар бир момун мусулмандарга, мекендештерибизге бир өзгөчө кеңиз дуаңызды бериңиз. Ya Rabbi lakal hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Allah Taala ошол мусулмандардын дуасын кабыл кылып, исламдын курамдардын урматына, хажылардын урматына, жаратканын заманыбызга тынчтык, аманчылык берип, элибизге тынчтык берип, ушу Кудайым динибизди көп Аллах Таала хидayat берип, мусулмандарга жаратканын берүүчү кол, жакшы алуучу колдон, берүүчү колдорду көбүрөөк кыл Аллахым. Ушу бизге, ушу Зульфияжанга ихсан кылгандардын дагы рызыкларын кеңейт Аллахым. Жардам берем деп бере албай калгандарга Кудай Таала насип кыл. Мындан дагы оор муктаждарга жардам беришин насип кыл Кудайым. Эми бул пенделериң акыркы пенделер болсун жаратканым. Ушундай эч кимди муктаж кылба, эч кимди оорутпа Аллахым. Сен кадырсың, сен баарыбыздын досусуң Кудайым. Сен өзүң мээримдүүсүң Аллахым. Бул пенделериңи өзүңө тапшырдык Аллахым. Ушул Зульфияжанын да кулагына өзүң мээрим бер жаратканым. Ушунча сыноого чыдаганы үчүн Кудайым ушул пендеңе райым кыл. Rabbana atina fid dunya hasana wa qina adhaban nar. Жараткан эжеге да рахмат, Алла разы болсун. Ушу өзүнүн курбанчылыктан Аллах Таала кабыл кылсын. Жүрүңүздөр эми ошо регистрацияга кире аласыздар. Жараткан эже сиздин Рахмат, кармап аласыз. Hazır biz registratsiyadan buyursa ötüp alız, bardығы sonun Sankt-Peterburg şaharına 11:30'da uçağız. Sankt-Peterburg şaharı jana mekendeşler. Sankt-Peterburg şaharının saati menen 1:45'te, 1:30'da sizlerge jetebиз. Tosuğalımızdan alıyoruz. Koy, geceler. Taksi yürümüzü. Kızlarımın
Мен бақта дағы қолдаушыларым бар екен, бақтан маға дағы переживать етіп. Рахмат, мені қолдап атқаныңыз үшін. Соң рахмат, Алла разы болсын. Жақсы. Ойнап күнәуісі. Мен сөзім айтып көресің. Жақсы барыңыз істебейсің бе? Жақсы болыңыз істебейсің естің бай. Асылбек. Айтаттым. Барасыз. Сен мені жейсің бе? Где самолет? Вообще-то где самолет? Негізгісі? Нужна. Мен düşündüm bunu. Күшті болыңдыр қойыңыз. Күшті болдық қойсаңыз да болды. Tamamda sana bakın ki. Мен күшті болдық қойыңыз да қойыңыз. Күшті болдық. О, бұл ғой. Мен оғылым, күшті болдық қойсаңыз. Ленинге тақсыр. Жарасты болыңыздар, жақсы жолға шыққандарыңыз сарсаналы болыңыздар. Айнагүл де сізге де чоң рахмат. Сіздердің емгегіңіздер өте чоң. Жардамды сұраймыз не болмағандар. Давай. Закрыка мәйге.